Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Soro жануардын сүрөтү бар кийим кийсе болобу? Көзү бар адамдын же башка жануардын сүрөтү бар байпак же сырткы кийим кийсе болобу? Жооп. Ал жавабы хамил мусаллям. Жануардын сүрөтү бар кийим кийсе болбойт, урматтуу. Жаш баланын кийими болобу, чоң кишинин кийими, ички кийимби, сырткы кийимби, кандай кийим болбосун колдон келишинче андай кийимден сактануу керек. Эгер бир адам кийип алса, анда рабочий кийим катары кийсе, же ички кийим көрүнбөй тургандай болсо, албетте ага кичине уруксат берилет го. Бирок жалпысынан көзү бар кийимди урматтуу болбойт. Намаз окусун ал кийим менен же намаз окубасын айырмасы жок, урматтуу. Бунун өкүмү шариатта макрух тахрими, башка айтканда арамга жакын. Ошол себептен бул күнөө болуп эстелет. Эгерде жүзү көздөрү менен кошо кесилген болсо, ошол сүрөттүн же болсо үстүнөн жанагындай жамачы болуп тигилген болсо, албетте мындай кийимди урматтуу кийсе болот. Же болсо жанагындай башы толугу менен кесилип же өчүрүлгөн болсо, мындай кийимди кийсе болот. Колдон келишинче балдарыбызга дагы өзүгө дагы мындай кийим албаганга аракет кылып урматтуу. Бул жөөттөрдүн аракетинен ушундай кийим кийип калдык азыркы күндө. Факат Аллаху алам.